Парламенттеги Өнүгүү прогресс фракциясы 19 февралдагы жыйынында Кыргыз-Орус Өнүгүү фонду тарабынан берилүүчү кредиттердин шарттарын талкуулады. Депутаттар мурда аймак эли менен жолугушканда фермерлер насыя алуу шарттарын жеңилдетүүнү суранышкан. Фермерлердин айтуусунда Айыл банк жана РСК банк кредит берүүдө өтө оор талаптарды коюп келишет. Сиздерге маалыматты карасак, 57 заявка менен кайрылса, 19 гана ишке ашып атат да. Негизичи 82% бул Чүй обласы, 10% Ысык Көл обласы, 3% Жалал Абад, анан Ош обласы 1%, анан Баткен бул. То есть бул кредит алуулардын региондордо болгону өтө аз болуп, анан жанагы региондогу дыйкандардын кайрылуулары көп болгондуктан ушул маселе чыгып атат да. Биз азыр коркпостон айыл чарбасыга мына теплицаларга бериш керек. Мына бул ассоциация түзүш керек. Азыр теплица курушуп атат азырчы. Алар эч кандай стандартка жооп бербейт. Эгерде 1 гектарга курула турган болсок, жок дегенде бир $100,000 акча каражат кетет. Бул немеде направленияда иштеп атабыз. Бизде азыр 3-4 заявка бар теплица боюнча. Бул бизге азыр масштаб керек да. Алар российский жана сеттерге чыгышкан, алар айткан биз Кыргызстандыкын алабыз. Биз билебиз Кыргызстанда органический немелер продукталар өсөт. Бирок күнүнө 20 тонна поставка кылабыз. Биздикилер жок дейт. Ошон үчүн биз ошолорду айтып атабыз. Силер укрупнение кылгыла. Кыргыз-Орус Өнүгүү фондуна Орусиядан каражат пайызы жок берилет. Экономикалык каатчылык алдында айыл чарбасын жана кайра иштетүү тармагын колдоо үчүн тобокелчиликтерге барып, насыя алгандан кийинки каникул убактысын алардын айыл чарба бизнеси киреше бере баштаган учурга чейин узартуу керектигин Бакыт Төрөбаев белгиледи. Предприятий у нас сейчас уже почти не осталось. Сейчас только у нас осталась земля, вода и фермеры. Азыркы экономикалык кризистен чыгуу үчүн бизде айыл чарба, жер, суу, фермерлерибиз гана бар. Ошондуктан биз ушул тармакты колдоп, тобокелчиликке барышыбыз керек. Сиздер долбоор бергиле, карап көрөбүз десеңиздер, анда биз ийгиликке көптө жетебиз. Экинчиден мен сунуштайм, ишин баштап, бирок жакшы жылдыра албай жаткан бизнеске да каражат беришиңиздер керек. Мисалга, азыр кээ бир мекемелер бар, каражаттын жетишпестигинен долбоордо көрсөтүлгөн деңгээлге жетпей жатат. Аларды колдоого алса, жаңы баштагандардан батыраак жыйынтык берет. Депутаттар мындан сырткары чакан гэстерди жана эт комбинаттарын куруу үчүн кредиттерди берүү маселесин карап көрүү зарыл экендигин кошумчалашты. Ошондой эле кайра иштетүү тармагынын ишин кеңейтүүгө акча берүү. Кээ бир ири долбоорлорду фонд өзүнө жоопкерчиликти алып модернизациялашы керек да дешти. Жыйынтыгында фракция дыйкандарга насыя берүүдө арыздарды кароону тездетип, пайызды азайтуу жана шарттарын жеңилдетүү тууралуу токтом долбоорун даярдап, аны жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүү жөнүндө чечим кабыл алышты.